Баткенде 3,5 тонна селитраны мыйзамсыз Тажикстанга алып өтүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, Баткен районундагы Маргун Жаңыбак арка айылын өтүүчү унаа жолунда Тажикстандын аймагына жалпы салмагы 3,5 тоннага жакын аммиак селитрасын алып өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен 36 жаштагы Баткен шаарынын тургунунун башкаруусунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа кармалган. Унаа контрабандалык жүгү менен номер 2022 аскердик бөлүгүнүн Орто Боз чек ара заставасынын аймагына коюлду. Аталган факты документтештирилип, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Ал жактан Адыл деген бала менен тосуп алмак. Ал ошол Жаңыбак айылына, Тажикстан Республикасы менен чектешкен Жаңыбак айылына бир үйгө түшүрүп алмак. Ал андан ары Тажикстан Республикасына контрабанда жолу менен бул селитраны өткөзмөк. Жана буга чейин мен ушундай жол менен 3 жолу алып барып бергем ага. Канча каптан апарып бердиңиз эле? 70 мишок. 3 жолу 70 мишоктон апарып бердиңизби?